Akırkı gündörü bir mamleketik чиновник менен жаранды коомдун айрым өкүлдөрү ортосунда чуулгандуу чатак чыкты. Анткени дүйшөмбү күнү ошол аткаминер кээ бир өкмөт уюмдарды катуу сындап койгон. Ага чейин ошол эле чиновник дагы бир белгилүү саясатчы менен айтыша кеткен жана ал саясатчы мурда ушундай эле башка бир аткаминерди элдин көзүнчө кемсинтип сөккөн. Акыркы ушул эки эле мисал эмне үчүн кыргыз коомунда ынтымак жок жана мунаса табылбай жатканын айдан ачык көрсөтөт. Анткени ар ким өзүн сүттөн ак сезет, ар ким өзүн башкалардын акылдуу менен деп ойлойт. Эч кимге баш ийгиси келбейт жана кадимки эле эрежелерди сактагысы келбейт, коомдук эрежелерди. Бирок чиновниктер менен адам укуктарын коргоочулар, укукчулар менен саясатчылар коомго жана элге жакшылык кааласа, өлкөгө жакшылык алып келейин десе, көтөрүмдүү болуп, айырма жана кастык мисалдарга такалбастан, бирдиктүү, бири-бирине төп келген учурларды издеп табыш керек. Антпесе кыргыз коомуна душмандын да кереги жок.